Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин атым Жапаргүл. KG недвижимость компаниясында иш алып барам, Санкт-Петербург шаарында. Бүгүн 25 июль, өзүңүздөр көрүп тургандай дагы бир бактылуу кардарыбызды 2 бөлмөлүү турак жайдын ээси болуп отурабыз. Кыргыз паспорт менен официально иштеген жумушу бар. Өзүң айтып кетсең, Элмира, биздин компанияны кайсыл жактан угуп келдиң, ошол жөнүндө. Анан үй алуу тууралуу бирөөлөргө кандай кеңеш берет элең, үй алууда кандай кыйынчылыктар болот экен, ошол жөнүндө айтсаң. Саламатсыздарбы? Мен айта кетейин деген, мен официально болуп иштейм. Кыйынчылыктар башында көп болду. Сабыр кылып, Кудай шүгүр мына Самарага чыгып бара жерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушулар менин кыйынчылыктарымды көтөрүп, ар дайым жооп берип, кыйынчылыктарымды ушулар көтөрүп жардам бергенде чоң рахмат деймин. Самара, сен дагы силерди ушунча оюштуруп, кыргыз элине үй кылып жатканыңа чоң рахмат айтмакчымын. Алла ыраазы болсун демекчимин. Анан Жапар ажыге чоң рахмат, иштерине ийгилик, Аллахым колдосун дейм. Ошо баарысына сабыр кылсак эле, Кудайга шүгүр, баарына жетет экенбиз. Кыйынчылыктар эч жерде болбойт эмес, болот экен. Оңой нерсе жок деп айта алам. Баарына ыйладык, күндүк акыры сабыр кылдык, баарына Кудайга шүгүр жетип отурабыз. Эң негизгиси Кудайым өзү жардам берет экен, тилесек эле. Чоң рахмат айтмакчымын Самарага. Ушинтип кыргыз элине мүмкүнчүлүк түзүп, үйдү алганга мүмкүнчүлүк түзүп койгонуна чоң рахмат демекчимин. Иштериңизге ийгилик, дагы ушинтип кыргыз элине үйлүү жайлуу кылып, өнүктүрүп өстүрө бериңиз. Кыргызстан эли да ушуну өнүгүп өсүшүнө тилейм, каалайт элем чоң. Рахмат, сага дагы биздин компаниянын атынан куттуктайбыз. Анын эң негизгиси, урматтуу мекендештер, биздин сделкабыз бүгүн ийгиликтүү аяктады. Баарынан дагы күлүштү бүгүн берип кеткенине аябай сүйүнүчтүү болуп отурат. Элмира, үйүң кут болсун. Дагы да алдыда убакыттап үйүнө барып, ачып, кандай үй алды, канча комната, кандай баардыгын сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Андыктан биз менен болуңуздар.